Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, биздин катталуучулар. Мына бүгүн 25 февраль. Кыргызстанда 92 маркасындагы бензиндин баасы 42 сом 50 тыйын 42,5 сомго чыгып атат. Эми мен айтайын дегеним, неге жыл сайын ушинтип жазгы талаа иштери башталаарда, дыйканчылык сезон башталаарда күйүүчү май кымбаттап кете берет да. Эгерде дүйнөлүк рынокто нефтинин баасы көтөрүлүп аткан болсо, анда рубль дагы көтөрүлүш керек болчу. Бул мисалы үчүн биздин мигранттарыбыз дагы акча салган акчасы буяка сомго көп болуп, бир башкача бир экономикалык таасирин, пайдасын деле тийгизиш керек болчу да. Бирок рубль көп деле көтөрүлгөн жок, сезилерлик. Бирок бензин мына көтөрүлүп атат. Өткөн айда февралда прогноз беришкен нефтетрейдерлер. 10%, 8-10%га күйүүчү май кымбаттайт деп айтышкан. Айтайын дегеним, ошол эле эмне үчүн бизге жакын Казакстанда бензин арзан, биз алардан сатып албайбыз? Эмне үчүн ушул Россиядан сатып алабыз бардык бөлүгүн? Анан кийин баага келгенде биз баары бир көз каранды экенбиз. Же Россиядан кымбат сатылып атканы белгисиз, же ортодо мына Кыргызстанга ташып сатып аткан чакоочулар, тагыраагы нефтетрейдерлер бааны өздөрү каалагандай калчап атабы, анысы белгисиз. Мен ошон үчүн мына антимонополия жана башка кызматтар ушул нерсени карап койсо дейт элем. Андан сырткары ушул эрте жаздагы жазгы талаа иштери башталаарда солярка жана ошого окшогон күйүүчү майлардын баасын түшүрүп берсе, дыйкандар дагы мындай бир азыраак чыгым менен дыйканчылык кылмак. Ансыз деле дыйкандын эккен түшүмүн сатып берген өкмөт жок, буга чейин болгон эмес. Же баардыгы массовый картошка эгип алат дагы, картошка ошол жылы 10 сом болуп, итбекер болуп банкрот болушат. Мындайча айтканда, айыл чарба министрлиги багыт деле берген жери жок, мисалы үчүн дыйкандаргачы. Мен ошон үчүн айтат элем, раз бир ушундай бир дыйкандарга колдоо көрсөтпөгөндөн кийин жок дегенде мына ушундай солярканын баасын туруктуу кармап беришсе жакшы болмок.